Казакстанда Европа кеңешинин аймактык кеңсеси ачылды. Бул тууралуу Страсбургда Европа кеңешинин тышкы байланыштар боюнча министрлер кабинетинин отурумунда белгилүү болду. Казакстанда адилеттүүлүк системасынын эффективдүүлүгүн жакшыртууга арналган Европа кеңеши менен Евро биримдиктин биргелешкен 3 жылдык программасынын жумушу ийгиликтүү аякталып, Казакстан Европа кеңешинин 3 жылдык документине кошулгандыгын белгилей кетүү керек. Страсбургда атамекендик делегация ушул программанын экинчи кезеңин ишке кошуу маселесин талкуулады. Ал Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүндө бирдей ишке ашырылат. Аны менен катар Европа кеңеши башкы катчысынын орун басары Габриэлла Баттани Драгони менен жолугушууда тарапташтар Казакстан сот системасын мындан ары модернизациялоо багытындагы кызматташтыктын маселелерин талкуулады. Эта программа была настолько успешной по оценкам не только казахстанских специалистов, но и руководства Совета. Программанын ийгиликтүү ишке ашкандыгын казакстандык адистер гана эмес, Европа кеңешинин башчылыгы да далилдеп жатышат. Ошондуктан анын мезгилин узартып, жаңы программа даярдоо керек деген ишеним кабыл алынды. Ал бир гана Казакстан Республикасын эмес, аймактын башка өлкөлөрүн да камтыйт. Аны менен бирге программа 2019-2022 жылдар аралыгында ишке аша турган аймактык программанын негизин түзөт. 2017 жылы Венеция комиссиясы Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен улуттук мыйзам чыгаруу менен конституциябызды реформалоону оң кадам деп баа берип, колдоо билдирген. Внесенные в законодательство страны и, конечно, в Конституции, инициированные Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. We have a long-standing cooperation with your country, which started in 98. The first activity we had with Kazakhstan was an opinion on the legislation concerning the ombudsman in 2007 already. Then we received other technical. Казакстан Республикасы менен ортодогу көп жылдык байланыштар жакшы өнүгүп келе жатат. Кезинде биз мыйзам чыгарууну жетилдирүү, акыйкатчы институтун өнүктүрүү, аны менен бирге Казакстан, Белоруссия жана Орусия өлкөлөрүнүн катышуусу бажылык биримдиктеги мүчөлүк боюнча мыйзам актылары аркылуу ынтымакта иштейт. Сот системасынын конституциялык реформасын да талкуулап, 2017 жылы Казакстандын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча биргеликте иш алып барганбыз. Бул биз үчүн абдан маанилүү тема болгон. Кызматташтыгыбыздын акыркы 20 жылдыгында сиздердин өлкөңүздөргө демократиянын өнүгүшүн жетилдирүүгө алгылыктуу иштер аткарылды. Бул биздин орток максатыбыз. You know, I can say that in this last 20 years of cooperation, there have been a lot of progress in Kazakhstan. More progress on the path of a better democracy in the country. And this is our common goal from your authorities and from the Venice Commission. Of course, sometimes our visions of the fundamental standards are not the same concerning democracy, etc. But I think that at the end, Kazakhstan will come closer to the European visions of the democratic standards.